Кыргызстан Иранга 129 тонна гуманитардык жардам жөнөттү. Ит капкан баланын дарылануусун саламаттык сактоо министри өз көзөмөлүнө алат. Айбек Жунушалиев 1-май районунун акимине сөгүш жарыялады. Кыргызстан Иранга 129 тонна гуманитардык жардам жөнөтүүдө. Бул президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жөнөтүлүп жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, бул кадам Иранда жабыр тарткан жарандарга колдоо көрсөтүүгө багытталган. Жалпы салмагы 129 тоннаны түзгөн гуманитардык жүктүн 66 тоннасы азык-түлүк, ун, эт консервалары жана өсүмдүк майы, ал эми 63 тоннасы дары-дармектерден турат. Жардам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 7 оор жүк ташуучу унаасына жүктөлдү. Жардам Кыргызстандын Ирандагы элчиси Акылбек Кылычевдин катышуусунда тийиштүү тараптарга өткөрүлүп, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайырбек Ташиев 16 майга чейин камалды. Бул тууралуу Кабар агенттиги 1-май райондук сотунун маалыматына таянып жазды. Маалыматка ылайык, соттун отурумунда Шайырбек Ташиевди жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 мекемесинин тергөө абагына камакка алуу чечими чыгарылды. Эске салсак, буга чейин Ички иштер министрлиги Шайырбек Ташиевди Кыргыз-нефтегаз ачык акционердик коомундагы коррупция фактысы боюнча кармалганын билдирген. Ит талап реанимацияга түшкөн баланын дарылануусун саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов өзү көзөмөлдөйт. Министр шаардык тез медициналык жардам клиникалык балдар ооруканасына барып, жабыркаган баланын абалы менен таанышты. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 6 жашар бала ооруканага 1-апрелде өтө оор абалда жеткирилген. Ага баш мээсинин орточо даражадагы жабыркашы, баш терисиндеги дефект менен коштолгон тиштелген чоң жаракаттар, тулку боюндагы жана буту колдорундагы көптөгөн жарааттар, ошондой эле травмалык шок диагнозу коюлган. Учурда бала жандандыруу бөлүмүндө абалы туруктуу деп бааланууда. Дамир Осмонов бейтапка толук айыкканга чейин бардык зарыл болгон медициналык жардам көрсөтүлөрүн белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Түркиянын вице-президенти Жевдет Йылмаз менен жолугушту. Жолугушуу Азербайжандын Баку шаарында өткөн Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жана вице-президенттеринин экинчи жыйынынын алкагында болду. Тараптар жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы достук, өз ара ишеним жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелер акыркы жылдары ырааттуу өнүгүп жатканын канааттануу менен белгилешти. Мындан ары дагы кызматташтык чыңдоого жана боордош мамилелерди өнүктүрүүгө даяр экенин ырасташты. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин Азербайжанга болгон иш сапары аяктады. Ал Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары жана вице-президенттеринин экинчи жыйынына катышып сөз сүйлөдү. Иш сапардын жүрүшүндө Минкап башчысы Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары жана вице-президенттери менен биргеликте Гайдар Алиев борборуна жана Азербайжан улуттук килем музейине барды. Адылбек Касмалиев Азербайжанга иш сапары аяктаган соң Бишкек шаарына кайтып келди. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Кудайберген базарына чектеш аймакты кыдырды. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, Патрис Лумумба көчөсүндөгү айрым жер тилкелери көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн берилгенине карабастан, ал жерлерге тосмолор орнотулуп, автотетиктер, дөңгөлөктөр жана башка буюмдар жайгаштырылган. Шаар башчысы чарба жүргүзүүчү субъектке айып пул салууну, ошондой эле мыйзамсыз ээлеп алынган жерлерди бошотуу боюнча тийиштүү чараларды көрүүнү тапшырды. Текшерүүнүн жыйынтыгында мэр 1-май районунун акими Улан Сарылбек уулуна сөгүш жарыялап, муниципалдык аймактык башкармалыктын башчысын кызматтан бошотууну тапшырды. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда Чаткал резорт тоо лыжа курорту курулат. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунан билдиришти. Маалыматка ылайык, фонд туризм департаменти жана тоо лыжа туризми боюнча эксперттер менен биргеликте Чаткал резорт долбоору курула турган жерди аныктоо үчүн Чаткал районуна барышты. Облус башчысынын орун басары жана тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү долбоорго сунушталган жерлерди карап чыгып, болжолдуу аянтты бекитишти. Чаткал резорт долбоорун эл аралык өнөктөштөрдүн катышуусунда, анын ичинде Өзбекстан менен кызматташуу аркылуу ишке ашыруу пландалууда.
Кечээ Кыргыз улуттук филармониясында «Уңгу жол маданий руханий жаңылануу» аттуу чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын улуттук форуму болуп өттү. Иш-чара мамлекеттик катчы Арслан Койчиевдин төрагалыгында президенттин администрациясы, Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги жана Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги тарабынан уюштурулду. Форумга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, президенттин кеңешчилери, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, чыгармачыл союздардын мүчөлөрү, илимий коомчулуктун өкүлдөрү, маданият, искусство жана билим берүү тармактарынан жалпы 800гө жакын делегат катышты. Форум улуттук аң сезимди, маданий мурастарды жана илимий ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө багытталган маанилүү аянтча экени айтылды. Форумдун жыйынтыгында кабыл алынган чечимдер өлкөнүн руханий, илимий жана маданий өнүгүүсүн камсыздоого, ошондой эле чыгармачыл жана интеллектуалдык потенциалды бириктирүү аркылуу кыргыз ренессансына жетүүгө багытталган деп айтылат маалыматта. Манас шаарында «Аутизм победим KG» аталышындагы социалдык борбор ачылды. Иш-чарага Манас шаарынын мэри Абдупата Маткаликов катышып, мындай борбордун ачылышы шаар тургундары үчүн, айрыкча өзгөчө балдарды тарбиялап жаткан ата-энелер үчүн маанилүү окуя экенин белгиледи. Аталган борбор аутизм менен жашаган 1,5 жаштан 8 жашка чейинки балдарга көмөк көрсөтүүгө багытталган. Бул жерде адистер тарабынан церебралдык шал оорусу, аутизм спектринин бузулуусу, психосүйлөө өнүгүүсүнүн кечигүүсү жана сүйлөө өнүгүүсүнүн кечигүүсү менен жабыркаган балдарга комплекстүү жардам көрсөтүлөт. Аталган мекеме заманбап жабдуулар менен камсыздалып, борбордо 20дан ашуун жогорку квалификациялуу адистер эмгектенет. Ошондой эле борбор бир убакта 200дөн 300гө чейин балдарды кабыл алып, тиешелүү кызматтарды көрсөтүүгө ылайыкташкан.